Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде жаңылыктар маалымат программасынын дүйшөмбү күнгү толук чыгарылышы. Студияда мен Зайырбек Жуманалиев. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылышыбыздан кыскача түрдө. 12 жашар кызды унаа менен сүзүп качып кеткен Балыкчы шаарынын милициясынын кызматкерлери камакка алынды. Алар бир туугандар. 3 жылда аткарылган иштердин тизмеге. Президент Садыр Жапаровдун Кыргызстандын президенти кызматына киришкенине туура 3 жылдын жүзү болду. Саналуу гана ишкерлердин пайдасына иштеп келген жерлер кайтарылып тартипке салынат. Оштогу Кара Суу базары эми мамлекеттин карамагына өтөт. Кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде. Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмүнүн мурдагы башчысы Бектур Осмонбаев жана анын иниси мурдагы милиционер Бексат Казаков Караколдогу шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Алардын Балыкчыда тестер кызды автоунаа коюп кеткен факт боюнча кармалганы айтылды. Жабырланган 11 жаштагы кыз учурда реанимацияда. Эске салсак, жол кырсыгы 2023 жылдын 26 январында катталган. Транспорт Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгына таандык экени такталган. Окуя чуу жаратып, кыздын атасы видео кайрылуусунда кырсыкка шаардык милициянын жетекчилеринин бири күнөөлүү экенин айтып чыккан. Ички иштер министрлиги кызматтык иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгында рульда болгон деген аймактык тескөөчү менен шаардык милициянын башчысы болуп иштеген агасын иштен алган. Саламаттык сактоо министрлиги кыздын абалы туруктуу оор экенин билдирген. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 144 беренеси жана 312 беренеси боюнча иш козголгон. Таласта пара алып жаткан жеринен облустук ички иштер башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматынын өкүлү милициянын сержанты кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда милициянын сержанты Талас районундагы соода түйүндөрүндө иштеген ыктыярчылардан мезгил менен акча алып турган. Ал УКМК кызматкерлеринин кылтагына пара алып жаткан жеринен илинген. Борбор калаада улуттук госпиталдын дарыгерине бейтаптын тууганы кол салган. Бул туурасында медицина кызматкерлеринин кесиптер бирлигинин башчысы Бермет Парктабасова билдирип, анын видеосун жарыялады. Окуя 2023 жылдын 30 декабрына караган түнү болгон. Анын айтымына караганда бейтаптын тууганына коюлган диагноз инсульт эмес, сасык тумо жакпай, медикти чачтан алып сабаган. Дарыгерди чуркап келген медайымдар арачалап коргоп калган. Улуттук госпиталдын врачынын башынан жаракат алып, мээси чайкалганын айтышты. Окуядан 1 айга чукул убакыт өтсө да, врач катуу стрессте экени жана ооруканада иштегенден баш тартып жатканы маалым болду. Парктабасова тергөөчү процессти созуп, тараптардын жарашуусуна ыктап жатат деп жазган. Кызыл Кыяда Сапат лицейинде окуучуну сабады деген мугалим андан башка дагы 7 балага кол көтөргөн. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин орун басары Муратбек Касымалиев депутаттарга билдирди. Анын айтымында соц тармакта жарыяланган видеодон кийин атайын комиссия түзүлүп, алар 24-25 январда окуяны териштирген. 2 күн ичинде окуучуларга психологиялык тест жүргүзүлгөн. Натыйжада лицейде бир эле бала эмес, 10 класстын дагы 7 окуучусу жабыркагандыгы аныкталды. Бирөөсүнүн мурду канаган, экинчисинин башы, жүрөгү айланып, денесинин оң тарабы ооруганын айткан. Мен баарын окубай эле коеюн, ошентип 7 окуучу ушул мугалим тарабынан сабалган, деди Касымалиев. Эске салсак, буга чейин социалдык тармакта эркек киши окуучуга кол көтөрүп, уруп согуп жаткан видео тараган. Анда окуя Кызыл Кыя шаарындагы Сапат кыргыз-түрк лицейинде болгону жазылып, кийин милиция окуяны териштирген. 35 жаштагы мугалим 16 жаштагы окуучуну уктоочу бөлмөдө достору менен отуруп каттуу күлгөндүк үчүн коридорго алып чыгып бетке урганын айткан. Бул иш боюнча лицейден окуучуга кол көтөргөн мугалим менен тарбия иштери боюнча директордун орун басары жумуштан бошотулганын кабарлашкан. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинде анын ведомстволук бөлүмдөрүндө 1 миллиард 251 миллион 455 миң сомдук каржылык тартип бузуулар аныкталды. Бул тууралуу Эсеп палатасынын маалымат кызматы кабарлады.
Палатанын отурумунда министрликтин 2021-2022 жылдарга карата бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин отчету каралган. Натыйжада бир катар каржылык тартип бузуулар аныкталган. Алар жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы менен министрлик тарабынан жол мунай битумунун сатып алынышы боюнча материалдар укуктук баа берүү үчүн УКМКга жөнөтүлө турганы кошумчаланды. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн биринен баш кийимдерди мыйзамсыз ташып кирүү фактысын аныктады. Маалыматка караганда, Ош эл аралык аэропортунда товарларды эсепке алуу пунктунан башка өлкөнүн жараны 152 норка тумагын мыйзамсыз импорттоого аракет кылган. Импорттоочуда товарга тийиштүү эч бир коштоочу документ болгон эмес. Салыкчылар товарды тартып алып, тиешелүү материалдар мыйзамга ылайык чара көрүү үчүн тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Президент Садыр Жапаров 29 январда Казакстандын тышкы иштер министри Мурат Нуртелүүнү кабыл алды. Жолугушууда кыргыз-казак кызматташтыгын өнүктүрүү, соода-экономикалык ишмердүүлүктү активдештирүү, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу сөз болду. Садыр Жапаров бордош Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда чечилбеген маселелер болбошу керектигин белгиледи. Мурат Нуртелүү Казакстан Кыргызстандагы окуяларга кылдат көз салып белгиленген реформаларды ишке ашыруу боюнча стратегиялык багытты колдошоорун айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев казакстандык кесиптеши менен Бишкекте жолуккан. Анда ушул жылы кыргыз-казак президенттеринин төрагалыгынын алдында өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйыны болору белгиленген. Ошондой эле Садыр Жапаровдун Казакстанга расмий сапары пландалып жатканы айтылган. 29 январда Казакстандын тышкы иштер министри Мурат Нуртелүү баштаган делегация Атабейт мемориалдык комплексине барды. Ал сталиндик репрессиянын курмандыктарына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл койду. Эң алдымен казак тарапынын сиздин жоспарланып отурган сапарыңызга экпенди белсенди дайындалып жатканын атап өткүм келет. Касым-Жомарт Кемелұлы сизге үлкен дугай сәлем айтып, күтүп отурган жеткизүүдү мага тапсырды. 3 жылда аткарылган иштердин тизмеге президент Садыр Жапаровдун Кыргызстандын президенти кызматына киришкенине туура 3 жылдын жүзү болду. Өлкө башчылыгына шайланып жатканда айтылган убадаларынын канча пайызын аткара алды? Кумтөрдөн баштап эл аралык мамилелер жана коррупцияга каршы күрөшүү темпи. Кайсыл жумуштар элдин алкоосуна татыды жана алдыда дагы кандай пландар бар? Бүгүн өлкө башчынын ишмердүүлүгүнө сары эсеп салып көрдүк. Жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Президент Садыр Жапаров 3 жылда аткарган иштерин тизмектейбиз. Алгачкы убада Кумтөрдөн баштасак, 28 жыл чет өлкөлүк компаниянын менчиги болгон Кумтөрдү мамлекетке алды. Натыйжада кирешеси өсүп 100% мамлекет иштетип баштады. Ошентип, Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Коррупция менен күрөш жүрүп, көп жылдан бери элдин рызкысын тоноп байгандардын мүлктөрү мамлекетке кайтарылды. Миллиарддаган акча каражаттары казынага түштү. Центральная Азия, будучи на перекрестке Европы и Восточной Азии, имеет огромный потенциал в торговой, логистической и транспортной сферах. Более того, Кыргызстан, занимая выгодное географическое положение на торговых путях, является важным мостом, который соединяет Восток и Запад. 3 жылдагы тышкы саясатка токтолсок, 2023 жылды эле президент 20дан ашык өлкөгө мамлекеттик расмий жана иш сапарлар менен барды. Мындан тышкары ондогон өлкөлөрдүн лидерлери, абройлуу уюмдардын жетекчилери Кыргызстанга келди. Өзбекистан менен болгон чегара 100%га такталып чекит коюлду. Тажикстан менен чегара 90%га такталып бүтүп, аяктоо алдында турат. Бириктирүү максаттарында бекем турабыз.
Аскер кызматкерлерин кызматтык турак жай менен камсыз кылууга, аларды акчалай, кийим-кечек жана азык-түлүк жактан камсыз болушун жогорулатууга, жашоо шарттарын жана башка инфратүзүм түзүп берүүгө далалап, бул ишти мындан ары дагы уланта беребиз. Коргоо багытына көңүл бурулуп, кыргыз армиясы жаңы аскердик техникалар менен толукталды. Учкучсуз байрактар, ак сүңгүр, акынжы аппараттарын, зооттолгон унаалар, абадан коргонуучу ракеталар, тиг учактарды, курал-жарактарды сатып алды. Өлкөбүздүн тарыхында чек ара кызматына биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынган байрактар тыбы, акынжы, ак сүңгүр, учкучсуз учуучу аппараттарды толук кандуу колдонууга багытталган улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматынын аскердик базасын куруунун биринчи этабын аяктап жатканына күбө болуп турабыз. Баткендеги чек арачылардын айлыгы 17 000 сомдон 80 000 сомго чейин көтөрүлдү. Жаңы техникалык камсыздоо өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жана саламаттык сактоо, жол куруу жана коммуналдык тармактарда дагы болду. Было передано 40 единиц пожарных автоцистерн, которые значительно укрепили нашу противопожарную службу, и в настоящее время успешно применяется тушение пожаров, ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. Жылда 3 чоң мунапыс жарыялады. Эң алгач буга чейин өлкө казынасын кымырып жеп байыган мурдагы чиновниктерге мунапыс жарыялап, жемкорлуктан жеп алган акчаларын өз ыксыяры менен казынага кайтаргандарга ырайым болорун айтып, экономикалык кылмыштарга мунапыс жарыялаган. Андан соң мурдагы алешемдиктерди жөнгө салуу максатында жер мунапысын жарыялап, басып алынган 39 103 гектар жер тилкелерине кызыл китеп берилди. Акыркы ирет салыктан качып байлыгын туугандарына каттатып жүргөндөр үчүн мүмкүнчүлүк берип, ачык салык төлөөгө чакырып, мүлктүк мунапыс жарыялаган. Бул президенттин бардык эле иши жакшы. Эч кемчилдиги жок. Рахмат. Болуп көрбөгөндөй бул немелерди куруп атат. Мектептерди куруп атат. Былтыркы 23-жылга 100 ашык мектептерди курду, садиктерди курду. Мундан ашык эмне президент керек? Биз ал келгенде бизге иш кылып бермек. Мундан ашык эмне кылат? Кризистен чыгарып атканына Садыр Жапаровго чоң рахмат айтабыз. Кудай кааласа дагы биз колдойбуз аны. Ушу экинчи турга дагы биз ушуну баалап, иштеген эмгегин баалап, ушуну дагы президент кылганга биз аракет кылабыз. Президенттин жеке демилгелерине токтолсок, экология жаатында жашыл мурас долбоору ишке ашууда. Өлкө аймагы боюнча токойго көчөт тигүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле жакырчылыкты жоюу максатында социалдык контракт демилгеси бар. Өткөн жылы 10 000, быйыл 20 000дей үй бүлөгө 100 000 сомдон берилди. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясында колдоп бердиңиздер. Ошондуктан бардыгыңыздарга, дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталды. Мамлекет эгемен алгандан кийинки биринчи жолу балыкчы Кочкор Каракечет темир жолун куруп жатат. Ири кубаттуулуктагы Камбарата 1 ГЭСинин курулушу башталды. Токтогул ГЭСинин 4-чү агрегаты жаңыланып, кошумча 240 мегаватт кубаттуулук кошулуп жатат. Мына пенсияларды көбөйтүп атат, пособияларды берип атат. Мына адамдардын бардык укуктарын ордуна коюп атат, экономиканы көтөрүп атат. Мына экономиканын көтөрүлүшү мындай доор болгон эмес бул. Мына тарыхта болгон эмес бул. 100 мектепти бир жылда куруш бул жомок бул. Өсүп өнүгүүнүн жолдорун издеген, акылдашып кеңеше турган улуттук жыйын элдик курултай институту түптөлдү. Эл ичинде өзгөчө коррупция менен күрөшүү жана уюшкан кылмыштуу топторду ооздуктаган аракеттери алкоого татып жатат. Мында бийлик башындагылардын эрктүүлүгү дагы бааланууда. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Саналуу гана ишкерлердин пайдасына иштеп келген жерлер кайтарылып, тартипке салынат. Оштогу Кара суу базары эми мамлекеттин карамагына өтөт. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев соодагерлер менен жолугушуу учурунда айтты.
Ал базардын ордуна соода борборлор түзүлүп, ишкерлерге шарт түзүлөрүн эске салды. Атайын кызматтын башчысы Ош Жалал-Абадка болгон кызматтык сапарында бир катар объектилерди кыдырып, жеринде таанышты. Bunun şora geldi. Hiç memleket geçmesi kulübü. Modu geçeyim. Bunu oldu. Yok, onu oldu. Cimbatı bir şey oldu. Kimlik gücü jetse, kimlik kolu jetse, kimlik kolu da baylık, birlik olsa, oşular özüne gerekli refermalarını alıp gelişti. Эми мындан бул жака мындай болбойт. Эми базарлардын ордуна соода борборлор түзүлүп, түштүктөгү ири делген Кара суу базары мамлекеттин карамагына өтөт. Ар кандай көлөмдө ээлеп алган байлардын жерлери мамлекетке кайтарылат. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев соодагерлер менен жолугушуу учурунда айтты. Мындай кадам ишкерлерге шарт түзүү максатында жасалып жатат. Мындан ары мамлекет ушул жер боюнча биз катуу көз салабыз. Мамлекеттик программа негизинде Кара суу базары толук бойдон мамлекеттин менчигине өтөт. Эч кандай менчик ээлери мурда ээлеп алган, кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде. Соода борборлорду куруу иши жаз айларында башталат. Алгачкылары күз айында пайдаланууга берилери белгиленди. Кызыл китеби барларга соода борбордон жер ажыратылат. Кара суу базарынын айланасындагы тараптардын чырлуу талашы көптөн бери айтылып келет. Соодагерлер атайын кызматтын башчысына базар ишиндеги ижарачырын, көйгөйлөрүн жеринде айтып жооп алды. Элдерди ар бирин коркуттуп, аренда бересиңер, жер акын эле чүргөн жок. Bir so'm churvayim men hozir pul өкмөт кеткенден кийин силердин башкача сүйлөшөм деп корктук. Хозяиндерге ар бирине чалат. 25 миңден договор деп акча алып атат. Шейлеманга биз жылда былтыр бояк Ноғоевкадан киргенбиз. Элдин баардыгы көйгөй бирдей болуп калды. Мен мына Батырова Алынара деген чөпө деп турат бул. Аким Батырдын кызы болот. Бул угун айлып өтөп жүргөндө жерлерди өзүнүн менчигине өткөзүп, кыз алып өткөзүп берген. Ошо кыз биздин каныбызды чоңойтуп атат азырчы. 2014-жылдан бери klişelerde açıp dolarlardan 5 milyar, 3 bin dolardan, dolarlarga 1000 dolardan beresin edip advokatlar bir gelip. Taza jerde oturup alıp tur. Bardıq şartları menen içindeki bu tamak aş tuvaletinden beri sonu kılıp kuru berебиз. Так, bunun bardığın mamleket jasayt. Mamleket kolundan kelet. Mamleket küçüne butuna turup kaldı hazır. Kolundan kelet. Hiç kanday baylar bizde korkut albayt. Hiç kanday kriminalдар, акчасы көптөр. Hiç kim satып ала албайт азыр. Буга чейин Кара сууда соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултууга айыпталып базар ээси Кенжегүл Жээнбекова камакка алынган. Ал ижарачыларды коркутуп, жыл сайын мыйзамсыз түрдө 5 миңден 10 миң АКШ долларына чейин акча алып турган. Саналуу гана ишкерлердин чөнтөгүнө иштеп келген базар эми мыйзам чегинде тартипке салынары кошумчаланды. Экономисттер бул шарт менен соодагерлер эркин ишмердүүлүгүн жүргүзө алат дешет. Бұл жерде ишкерлер эчтекени жоготпойт. Өзүнүн мыйзам чегинде эркин соода сатыгын жүргүзө берет. Бирок мамлекеттин көзөмөлүнүн алдында. Эми убакыт келди да кандайдыр бир деңгээлде мамлекет ошол жүргүзүлүп аткан экономикалык иш аракеттерди, сооданы өзү көзөмөлгө алыш керек. Андай болуп турган болсо, экономикадагы чоң болуп келген анархия дагы жүрө берет да. Арендасын башкасын арзан кылып берип, ишкерлерге кайра жакшы болот дейм. Менчиктерде боло турган болсо өз билген тарифин коюп алып атышат да. Анан өзүнчө болгондо олор өкмөт эсебинде эмеде турганда эми бир тарифте турат деген ойдомун да. Белки эл общий мамлекет көтсө жакшы, ошо бир жаңсыл эл бир жаңсыл төгөт да, налогун, акчасын, квитанция жанагындай арендаларын ушулар жакшы эле. Анан ошол жерде кредит алган адамдар бар, ошолордун дагы бир немесин ойлоп койсо деген эле ой. Кафени сынас этип туруп, мамлекетке кайтарасың. УКМК төрагасы Ош Жалал-Абадка болгон 2 күндүк кызматтык сапарында аймактарды кыдырып жеринен кабар алды. Ал Жалал-Абадтагы Курманбек стадионунун курулушу менен таанышып, мышык ыйлардык абалга кептелгенин айтып, жетекчисин жемек алды. Мына эмне кылып жатсың? Мына кара мыналарды. Мен келип жасашым керек. Сен кимсиң бул жерде? Кимсиң сен? Ким болуп иштейсиң? Ким болуп иштейсиң? Ненин директорусуң? А эмне үчүн стадиондун моундай плачевный состояние?
Почему в таком состоянии стадион находится? Анда стадионду тез арада иретке келтирүү тапшырмасы коюлду. Мурда менчикке өтүп кеткен стадиондун жерлеринин баарын кайрадан кайтаруу маселеси көтөрүлдү. Анын арасында Бакиевтерге таандык кафе дагы бар. Ташиев стадионду оңдоо иштерин апрелге чейин бүткөрүүгө тапшырма берип, оюн талаасы эл аралык стандартта болоору айтылды. Бакиевтердики кайтаргыла. Не? Отуңузбу? Муну давай юридический документтерин даярдагыла, сотко бергиле, кайтаргыла. Мына бул жерде мына ошо тумбатыраак ошол жерге чейин да стадион, а? Ак тумбатыраак, а? Анын арагындагы забор уже напуйду, туурабы? Мына ошол жерге кайтарып. Кызматтык сапарында Ташиев Сузак айыл өкмөтүнүн имаратынын ачылышына да катышып, эл менен жолукту. Мындан 2 жыл мурун өрттөлгөн имарат акча каражатын, урдоо жана бир катар мыйзам бузууларын ырастаган документтерди жок кылуу үчүн жасалганы маалым болду. Учурда өрт коюуну уюштургандар аныкталып, камалган. Алмагүл Эркебай кызы, Шахрух Минжанов, Ош ТВ. Кыргыз футбол союзунун аткаруу комитети менен президенти мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырганын Кыргыз футбол союзунун маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, футбол боюнча Азия кубогундагы оюнда Кыргызстандын курама командасы 2 рет утулуп, бир оюнда тең эсеп менен чыккан. Натыйжада тайпада акыркы орунду ээлеп, континенталдык биринчиликтин плей-оффуна чыга алган эмес. Бүгүн 29 январда аткаруу комитетинин кезектеги жыйыны өтүп, анда футбол союзунун президенти Мендербек Сыдыков Азия кубогундагы кыргызстандык команданын көрсөткөн оюну боюнча маалымат берген. Соңунда аткарган милдетинен баш тартаарын билдирди. Кыргыз футбол союзунун президентинин билдирүүсүн эске алып, коллегиялык орган катары аткаруу комитети да мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырууну чечти. Мындай чечим турист күткөн Каракой жайлоосунда кышкы салуу сезону жүрүп жатат. Нукат районунун Каракой жайлоосунда кышкы туризм эми гана жолго коюлууда. Азырынча басымды ички туристтердин сүймөнчүлүгүнө айланган жер. Анткени менен жайлоодогу ишкерлер чет элдик туристтерди кабыл алсак дешет. Ал үчүн жаратылыш паркында бир катар жумуштар аткарылышы керек. Каракойдун кооз табияты жана эс алуу жайлары тууралуу кененирээк кийинки материалда. Ош облусунда кышкы туристтик жайлардын катары күн санап өсүүдө. Алардын катарына Каракой жайлоосу дагы кирди. Быйыл бул жайда кышкы туристтик боюнча өзгөрүүлөр, алдыга жылуулар, жаңы кадамдар, жаңылыктар бар. Аны жеринен сиздерге чагылдырып көрсөтүп беребиз. Алгач эле Каракойдун эң кооз жайларынан Орусиядан келген туристтерди жолуктурдук. Негизи сырттан келген коноктор арасында кыш болбогон өлкөлөрдөн келген жарандар басымдуулук кылат. Климаты ысык өлкөлөр атайын Кыргызстандын тоолуу жайлоолорундагы кышты көрүүгө келишет. Прекрасно, просто природа, посмотрите, горы, снег, свежий, наичистейший воздух. Ребята, убедительная просьба, давайте беречь эту природу. Пусть эти места останутся у нас на многие года, на века. Супер все, я прям в восторге. Посмотрите, мы кушать готовим, отдыхаем, дети катаются. Каракойдо кышкы туризм эми гана жолго коюлууда. Көпчүлүк конок үйлөр кышкы мезгилде жабык турганы менен шарттары бар жылуу боз үйлөрдө табылат. Түнөп калууга келген коноктор жылуулуктан кам санабаса болот. Боз үйлөрдүн бир күндүк баасы 5000 сомдон, ал эми бардык шарты бар коттедждер 8000 сомдон башталат. О, тим эле жылуу, колуң кармасаң кайнайт. Негизи быйыл чындыгында эле Каракой жайлоосунда кышкы туризм бир нече кадам алдыга жылыптыр десек болот. Анткени жаңы кышкыга ылайыктуу коттедждер ачылган болчу, бирок биз баасы арзаныраак болот деп боз үйдү тандадык. Келсек бизди таң калтырып, боз үйдүн тегеретте жылуулук турбалары менен камсыздалыптыр, ичи аябай жылуу. Кышкы туристтик мезгилинде Каракой жайлоосуна келсеңиз, коркпой эле боз үйлөрдү дагы тандай берсеңиз болот. Кышта келген адам эми кандай десек, эми быйылкы мына кыштан жеңил болгондугуна байланыштуу карды көрбөстөн мына шаарларда кыш өтүп атат. А бул жака келсе чыныгы кыш, чыныгы кар дегендей тизе бойлоп, карда жылаяк деп, ойноп дегендей. Жаздан айырмасы ошо, эң сонун бир керемет кооз жерде кышкы Каракойду көрүп, аппак кар арасындагы арчаларга суктанып дегендей убакыт өткөрсө болот.
Кара кой басымдуу жайкы жаратылышы менен таанымал болуп келген. Былтыр жайдагы 3 ай ичинде 30 миңге чукул эс алуучуну кабыл алган. Алардын 1000ге жакыны чет өлкөдөн келгендер болгон. Мындан улам Кыргыз Ата жаратылыш паркынын кызматкерлери туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүү үстүндө иштеп жатышат. Чектелген айыл чарбалык зонабыз бар, жайытыбыз бар. Ошолор основной корукта жапай жаныбарларыбыз бар. Жапай жаныбарларыбызга да азыр бүгүнкү күндө биздин эсебиз боюнча илбирс бар, сүлөөсүн бар, кийик бар, улар бар. Биз келип жаратылыштан эргүү алып, эс алып гана кете беребиз. Ал эми кара койго каам көрүп, бапестеп жаратылышын коргоп, керектүү иштерди жасагандар бул Кыргыз Ата жаратылыш паркынын кызматкерлери. Аталган мекеме ишмердүүлүгүн дагы да жакшыртуу үчүн туристтерге шарт түзүү максатында био ажатканаларды сатып алуу, таштанды чыгаруучу унааларды алууга муктаж. Ал үчүн долбоор жазып, жардам күтүп жатышкан чагы. Келишим негизинде машиналар заказ кылып алып чыгабыз. Жумасына бир жолу алып чыгып кетет. 80 тонна таштанды чыгып кетти да. Кара кой жайлоосуна кышкы жана жайкы мезгилде келүүнү пландап жаткан эс алуучулардын кулагына күмүш сырга. Быйыл жылдагыдан өзгөчө талап коруктун аймагына желим баштыктарды жана бөтөлкөлөрдү алып кирүүгө тыюу салынды. Жаратылышты коргоо максатында бул буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Пакеттерди, бир жолу колдонуучу идиш баклажкаларды биздин мамлекеттик жаратылыш парк болгонуна байланыштуу ичине алып кирип, көтөрүп кирип же алып сатканга эмени токтотушубуз керек. Ошол үчүн алдын ала эскертүүлөрдү элдерге кабар жетиш үчүн ушул иш-чараларды уюштуруп атабыз. Кыргыз Ата жаратылыш паркы 1992 жылы экологиялык, эстетикалык, эбегейсиз зор мааниси бар баалуу арча токойлорунун кайталангыс кооз табигый комплексин сактоо максатында түзүлгөн. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Өлкө аймагынан алынган акыркы жаңылыктарыбыз мынушулар менен жыйынтыкталат. Мен сиздер менен коштошом. Ош ТВдан алыстабай туруңуздар.